урматтуу талип илимдер, урматтуу Кур'ан жаттоочулар, Кур'ан окуучулар, Кур'ан илимин алгандар, мубарак болсун илимиңер, амин. Мына бардык илим Кур'анда. Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахулла айткандай, аллиму ауладакумул ал-Кур'ан. Силер балдарыңарга Кур'анды үйрөткүлө. Кур'ан, бардык илимди үйрөтөт. Бардык илим Кур'анда. Ошон үчүн мынакей жаштыгында алхамдулилла Кур'ан жаттап атасыңар. Кур'ан жаттоо мустакил амал. Түшүнгөнгө, маанилерине киргенге, амал кылганга, ага чейин эле Кур'ан жаттоо өзү амал. Ошон үчүн бул бекер иш эмес. Бул улуу иш. Жараткан Аллахнын каламын жаттаган, кыямат күнү бейиштей даража ошого жаттаган, канча аят билсе ошого жараша болот. Ошон үчүн алхамдулилла бул бекер кетпейт. Кур'андын ар бир тамгасына сооп жазылат. Кур'андын ар бир аятын окуп атканда ушундай сезим менен окуйлу, Аллага жакындап атам. Аллага жакындап атам. Аллага жакындап атам деген сезим менен окуйлу. Аллага окуп берип атам. Устазга окуп берип атам, өткөзүп берип атам. Бирок хакыйкатан чындагында мен Аллага окуп берип атам мен. Алла менен угуп атам. Кур'ани Карим менен. Аллага жакындоо сезими менен окуйлу. Ар бир тамгага сооп берилет. Кур'андай шапаат пайгамбар дагы, периште дагы кыла албайт. Ва ма тaqarrabal ibad ila Аллахи бимислихи, яни бимислил Кур'ан. Пенделер Алла Таалага Кур'ан менен жакындагандай, башка амалдар менен андай жакындай албайт. Тирмизи шарифтин риваяты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Адам баласы Кур'ан менен Аллага канчалык жакындай алат, башка амалдар менен андай жакындай албайт. Ошон үчүн Кур'ан бул өлүктөр үчүн эле түшкөн китеп эмес. Өлүктөргө эле окуп кое турган сооптун эле китеби эмес. Окуп сооп алат экен, ошон үчүн окуп атам деп. Жок, бул жашоонун китеби. Бул жашоонун эрежеси, жашоонун жолдомосу, жашоонун тартиби. Бул Кур'ан ушундай китеп. Ошол эле кезде өлүктөргө окуй турган болсок сообу зор. Ар бир тамгага 10 сооптон берилип атат. Алиф, лам, мим. Буну мен бир тамга деп айтпайм. Алиф өзүнчө, лам өзүнчө, мим өзүнчө тамгалар. Ар бирине 10дон берилет. Ошон үчүн Кур'ани Карим бул жөн эле сооп үчүн окуй турган эле китеп эмес. Сообу өзүнүн жайында, ал сөзсүз берилет. Бирок максаты Кур'ан биздин жашообузга кирсин. Кур'ан мүнөздүү болуп жашайлы. Ошого мээнет кылайлы. Бири-бирибизге жардам берейли. Бири-бирибизди чакырайлы. Кур'ан мүнөздүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы Айша радыйаллаху анха энебизден сураганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзү, кыял жоруктары, жашоо тиричилик кулк мүнөзү, мамилеси кандай эле? Кана хулукуху ал-Кур'ан. Пайгамбарыбыздын кулуку, мүнөзү, кыймыл аракетинин бардыгы Кур'ан болчу эле. Басып жүргөн Кур'ан эле. Бунун мааниси Кур'анда эмне болсо пайгамбарыбыздын жашоосунда табат элең. Пайгамбардын жашоосунан эмнени көрсөң, Кур'анда табасың. Алла эмнеден разы болсо пайгамбарыбыз ошодон разы болот эле. Алла эмнеден наразы болсо пайгамбарыбыз ошодон наразы болот эле. Ушуну Кур'ан мүнөздүү дейт. Бул Кур'ан мүнөздүү. Пайгамбарыбыз Кур'ан мүнөздүү, сахабалардын ар бири Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Талха, Саид ибн Аби Ваккас, Абу Убайда ибн Жаррах, Зубайр, бардыгы, Ашара Мубашшара, Айша радыйаллаху анха, Хадича энебиз, бардык энелер, бардык сахабалар. Жаштары дагы, карылары, байлары, кембагалдары, араб, ажам, Сухейб, Билал радыйаллаху анху, бардыгы Кур'ан мүнөздүүлөр. Пайгамбарыбыз Кур'ан мүнөздүү. Ошон үчүн Алла Таала мартабасын көтөрдү. Аз учурда бүткүл ааламга адилеттүүлүктү орнотту, тазалыкты орнотту, такыбалыкты орнотту, адамгерчиликти орнотту, бүткүл ааламга. Караңгылыкты жоюшту булар. Баалуулуктарды орнотту бардыгы. Ошон үчүн алхамдулилла андан кийин имамдарыбыз
Ушинтип мынакей кезек биздин доорубузга келди балдар. Эми биз дагы Кудай кааласа өзүбүздүн ахиретибизди куруп калайлы, ахиретибизди ойлоп калайлы. Ошон үчүн иншалла ар бирибиз дайыма дуада болойлу. Дайыма дуада болойлу. Дуа менен маселелер чечилет. Алымдар айтышат, дуа алсыраса, Алла менен байланыш алсырайт. Дуа азайса, Аллага болгон ишеним азаят. Аллага болгон ишеним азаят. Ошон үчүн дуага ихлас керек. Дуага истиқамат керек. Дуага яқин керек. Удулла ва антум муқинун бил ижаба. Силер Аллага дуа кылганыңарда кабыл болусуна яқин менен. Ва антум муқинун ийкан менен. Силер ушундай абалда болула бекем ишенип, шектенбей дуа кылгыла дейт. Келечек үчүн, үммөт үчүн, элибиз үчүн, журтубуз үчүн, мамлекетибиз үчүн, ар бир адам үчүн, өзгөчө бузулгандар үчүн, шайтандагандар үчүн, ата-энелерибиз, бир туугандарыбыз, айылдаштарыбыз, агайынелерибиз, биздин кажетибизди бүтүргөнгө себепчи болгондор, булардын бардыгына дуа кылыш керек. Дуадан унутпай. Ибн Масуд радыйаллаху анху айтат: "Ман хатамал Кур'ан", ким Кур'анды хатым кылса, бүтүрсө да, макул. "Фалаху да'ватун мустажаба", анын сөзсүз бир кабыл болгон дуасы болот дейт. Кара. Хатым Кур'андан кийин дуа өзгөчө кабыл болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кызмат кылган Анас радыйаллаху анху. Анас 10 жыл кызмат кылган. Анас радыйаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мага кичинекей болчу бала. Бир жолу дагы эмне үчүн мындай кылдың, эмне үчүн тигиндей кылган жоксуң деп айткан жок дейт. Туура эмес кылып койгон ишинде дагы эмне үчүн андай деп айткан эмес дейт. Ошо Анас радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын айткан хадиси: "Я бунайя", эй уулум, "ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghish faf'al", yani fashtahid. Eң күчүң жетсе, уулум Анас, эрте менен кечке чейин, кечтен таң атканга чейин ушундай абалда жашоону өткөрүү, жүрөгүңдө бир адам тууралуу жаман көрүү, кек сактоо болбогон абалда фаштахид фаф'ал, ушуну менет кылып алгын деди да. Демек, таң эртеден кечке чейин, кечтен таң атка чейин жүрөктү тазалаганга көзөмөлдө, жүрөгүңдү таза карма, бирөөгө жамандык каалаба, бирөөгө кек сактаба, мынакей жүрөгүңдү тазала. "Я бунайя далика мин суннати", эй уулум Анас, ушул менин сүннөтүм деди пайгамбарыбыз. "Фаман ахабба суннати фақад ахаббани", ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, ал мени жакшы көрдү. "Ва ман ахаббани кана маия фил жанна", ким мени жакшы көрсө, ал мен менен бирге бейиште болот дейт. Ал мен менен бирге бейиште болот дейт. Биз баарыбыз пайгамбарыбыз менен бирге бейиште болгонду каалайбызбы? Анда пайгамбарыбызды сүннөтүн жакшы көрөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү өтө көп, баарын жакшы көрөйлү. Бирок мынал сүннөттөрдүн королу. Кайсы? Жүрөктүн таза болуусу. Бир адамга дагы жамандык каалабай. Кыш бирөөгө дагы жек көрүү, жамандык хакыт каалоо жок.